Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi ve sahbihi ecma'in. İlim Bulağı YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Tajwid menen Kur'an'da öğrenöz online kursunun 24. sabagındayız. Bu sabagımızın teması tikeley fatha jana tikeley kasra dep atalат. Tikeley fatha, tikeley kasra bul qanday tema, кантип окулат, эмне үчүн колдонулат, бул жөнүндө кыскача маалымат берип, андан соң мисалдарды окуп улантабыз. Tikeley fatha тамганын үстүнө коюлуучу фатха белгисинин тикелей түрдө жазылган белгиси, формасы деп айтсак болот. Бул а деп узартууга жардам берет. Жанында эч кандай узартуучу аракеси жок, алиф жок болгон учурда дагы узартуучу катары колдонулат. Ал эми тикелей касра дал ошол эле кызматты аткарат. Кээ бир учурда я тамгасынын жанында келсе, кээ бир учурда жалгыз келген учурлары да кездешет. Бул белгини көргөн учурда сөзсүз узартуу керек экенин эстен чыгарбайбыз. Мисалы, бала бул жерде узартуу белги катары колдонулуп жатат. Аса, аля, фахада жана башка ушул сыяктуу мисалдар. Ал эми тикелей касрага мисал: фихи, бихи, кыйла, хайна, хадихи, залика, шахидан, фарихайна, биахика жана башка. Бул белгини көргөнүбүздө ар дайым бир алиф өлчөмүндө узартуу керектигин унутпайбыз. Тикелей фатха болсун, тикелей касра болсун, ар дайым узартуучу белги катары, тамгалардын созулуп окулушуна жардам берүүчү белги катары колдонуларын унутпай, ар дайым окуганыбызда ошол нерсеге маани беребиз. Анда эмесе мисалдарыбызды окуйбуз. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Амана, амана, Adama, Adama, Anasa, Anasa, Amanna, Amanna, Akhiratun, Akhiratun, ذلك ذلك إله إله آذانهم آذانهم لكن لكن رحماني رحماني هارون هارون إبراهيم إبراهيم إسماعيل إسماعيل إسحاق إسحاق آيات آيات هذا هذا سماوات سماوات قرآن قرآن آتينا
آخری آخری فيه فيه دينكم دينكم مستقيمة مستقيمة الذين الذين قدير قدير عليم عليم تجري تجري متقين متقين متقين. Мына ушундайча тикелей алиф темасын, тикелей касра темасын өттүк. Бул темада көңүл бөлгөн болсоңуздар, бир мисалда эки узартуу белги, эки узартуу тамга кезиккен учурлары болду. Мына ошондо экөөнү узартып, үчүнчүсүн кошо узартып салуу катачылыгын көпчүлүк жасайт. Ошондуктан мүмкүн болушунча ар бир тамгага, ар бир аракетке, ар бир белгиге маани берип, кунт коюп, муундап окуп, андан соң сөздү толугу менен батыраак окуганга аракет кылабыз. Көпчүлүктүн катасы шашкандыктан болот, андыктан шашпай үйрөнөбүз. Мисалы, фихи сөзү турат бул жерде. Муну өтө көпчүлүктөн байкаганбыз, ката көп жасашат. Фихи узартуу белги жок, ха тамгасына узартып кетет. Сабагыбызды аяктап жатып, сиздер менен маалымат бөлүшүүнү улантабыз. Кур'ан-ы Каримде эң көп колдонулган сөз Аллах сөзү. Аллах Тааланын ысымы Кур'анда 2697 ирет колдонулуп, эң көп колдонулган ысымдардын катарын толуктайт. Ал эми бүгүнкү берүүчү сурообуз: Кур'ан-ы Каримде бисмиллах сөзү, бисмиллахир-рахманир-рахим канча ирет колдонулган? Бул жөнүндө маалыматты изденип, таап, комментарийде бөлүшүп коебуз. Дуа мусулмандын куралы. Аллах Таала бизге Кур'анда, ыйык Кур'ан-ы Каримде кантип дуа кылууну, кайсыл учурларда кандай дуа кылыныш керек экенин пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын мисалы менен жана башка пайгамбарлардын мисалы менен үйрөткөн. Бул дуалардын бири илим алууда кыйналып жаткан же болбосо илим алууну дагы көбүрөөк каалаган инсандар үчүн үйрөтүлгөн дуа. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ва кур робби зидни илман. Аллахым, илимимди арттыр дуасы. Таха сүрөсүнүн 114 аятындагы бул дуаны жаттоону каалагандар сөзсүз түрдө ушул картинканы сүрөткө тартып алып жаттап алсак болот. Жаттап дуа кылабыз. Сабактарды табууда кыйналып жаткан досторубузга, катышуучуларыбызга айтарым: Илим булагы деп YouTube'га жазсаңыздар, мына ушундай картинка чыгат. Подписаться деген жерди басып, подписациянын жанында коңгуроо пайда болот. Мына ошо коңгуроону басып койсоңуздар, ар бир сабак бөлүшүлгөн сайын сиздерге кабар барып турат. Же болбосо YouTube'да экраныңыздарга чыгып көрүп турасыздар. Ал эми видеонун астында мына стрелка көрсөтүп турган кичинекей ылдыйды караган стрелка турат. Стрелканы баскан учурда мына ушундай экран көтөрүлөт. Экрандын алдында көрүп тургандай көк менен жазылган ссылка бар. Мына ошол ссылканы басып, каналга кирип, плейлист, видео, канал жөнүндөгү маалыматтардын баарын ошол жерден тапсаңыздар болот. Ошол плейлистке жалпы сабактардын топтому киргизилген, видеодо күндө бөлүшүлгөн видеолорду катары менен көрсөңүздөр болот. Жалпы өтүлүп жаткан сабактарыбыз, маалыматтарыбыз сиздерге пайдалуу жана керектүү болуп жатат деген үмүттөбүз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.
көнүгүүнү кайталоо бөлүмүн сөзсүз түрдө кайталайбыз.